Ассаламу алейкум устаз дейді. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Аялдардан да пайғамбарлар шыққанбы дейді. Шыққан десек бары көтеріліп кетсе, барысы үйлерінде ешкім жоқ. Өзі тамақ қылып, өзі қиналып жүрген деп қойыңыз. Жиндердің аламынан да ұғып жүрөбүз, алардан да пайғамбарлар шыққанбы дейді. Ақыр күндер ақидадан сұраулар көп беріліп баштады, демек елдің деңгейі көтеріліп отады деген сөз. Бірінші, аялдардан пайғамбар шыққан емес. Тура ислам илиминде бардық алымдардың пикирин топтоп келгенде саналуу адамдар гана Мариям энебизди пайгамбар болгон дешкен. Булар кимдер? Имам Абул Хасан Аш'ари bir rivayetinde, İmam Kurtubi, İmam İbn Hazm bu kişiler Maryam enebиз пайгамбар болушу мүмкүн деген кесе айткан эмес го, болушу мүмкүн дешкен. Анткени Куранда вахайна иля умми Муса, Муса пайгамбардын энесине андан кийин Маryam энебизге келип периштелер түз кайрылып атпайбы, аухайна деп келип атпайбы деген. Алымдар жок деген, бул тилдик маанисинде, жөнүндө кабар жеткиздик деген маанисинде дейт. Оштук Сиражуддин Оши атабыз Бадул Амалида айтат: "Ва ма канат набиян қотту унса вала абдун ва шахсун зуфтиали" дейт. Ошко зияратка барыш керек дегеніңіз, көп оштун берекесин алыш керек. Сиражуддин атабыз айтып атат: "Ва ма канат набиян қотту унса" эч качан адамзаттын тарыхында аял киши эч качан эч убакта пайгамбар болгон эмес. Туурасы пайгамбар болгон эмес. Аял заттын эң чоң милдети ошол үй бүлөсүн кароо, күйөөсүндө кызмат кылып итаат кылуу, көрдүңүзбү? Канчалык медресени бүтүп, канчалык чоң окууларды бүтүп келсе да күйөөсүнүн кызматын биринчи орунга коюш керек. Кайната кайненесин биринчи орунга коюш керек. Балдардын тарбиясын андан кийин анан шарият тыйган адептер менен анан барып сабак өтсө бир жөн. Шарият жанагындай коюп берген адептерди сактоо менен. Ва ма канат набиян қаттун, аял киши эч качан пайгамбар болгон эмес. Вала абдун, кул киши дагы пайгамбар боло албайт дейт. Кудайга шүгүр, азыр кулчулук жок. Ва шахсун зуфтиали, фокусник, жанагындай шариятта арамделген сыйкырчылык, мындай бир көз ачыктык менен алектенген адамды эч качан пайгамбар боло албайт дейт. Аларга жин шайтан 100 нерсени айтып көрөт, 99-у токулган жомок болот, бирөө гана кокустан чындык болуп калышы мүмкүн, 99-у жалган болот. Жана берки Ибн Hazm шейх мурдагы өткөндөрдөн, Шейх Куртуби, Имам Абул Хасан Аш'ари радыйаллаху анхулар булар айтып атпайбы ушундай деп. Аларга алымдар жооп берген? Жок, алар пайгамбарчылык даражага эмес, алар сыддыйк даражасына жетишкен. Кудайдын эң чынчыл адамдардын даражасына жетишкен. Далил ошол Мариям энебизге Аллах Таала Куранда айтып атат: "Ва уммуху сыддыйка". Иса пайгамбардын энеси Мариям энебиз сыддыйка болгондой, сыддыйк даражасына жеткен деп атат. Бухари Муслим риваятлан хадис бар, өткөндө муну токмакка барганда айттык бул хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында. Камула минал rijali касир дейт. Эркектердин көбү бийиктик даражага жетишкен. Бийиктик, эң бийиктик ошо пайгамбар даражасына жетишкен. Алла каалап деңиз бир туган. Адам өзү пайгамбарлык даражага жете албайт. Алла Таала каалап: "Ва яштаби илейхи мен яша". Камула минал rijali касир, адамдардын көбү пайгамбар болушту, олия, сыддык, алым болушту. Валам якмул минан ниса, аялдардан эң астанда гана мыкты даражага жетишти дейт. Кимдер? Илла Асияту имраату Фираун, фараондун аялы Асия энебиз, ва Марьяму бинти Имран, Мариям энебиз. Аял заты капы болуп калбасын, аялдардан аз эле деп. Пайгамбар даражасына мыкты, пайгамбар даражасына эч ким жете албайт, сыддык даражасына ошол кишилер жетишкен деп атат. Бирок олиялар чыгышы мүмкүн көп. Аял заттан олиялар тескерисинче көбүрөөк чыгат. Ихлас кылып мээнет кылышса. Ошондой бир туганым сиздин сурооңуз. Кийинки суроо: "Ассаламу алейкум" дейт. "Өлүк көмүлгөн жерден көчүрсө болобу өлүктү" дейт. Мына могу китеп Муракы Саадат деген бар. Ушунун акыр жагында жаназа бөлүмүндө келет: "Вала яжузу нақлуху бa'da дафнихи илля ан такуна ал-арду магсубатан". Ошол өлүктү маркумду Ханафи мазхабта негизи көмүлгөн жерден көчүргөн жакшы эмес, көчүрүлбөйт дейт. Бизде мисалы Берек деген досубуз болгон, Алла береке берсин. Ал кишинин баласы Египетте кайтыш болгон, ошол жерде эле көмүлгөн болду. Бияка алып келилбейт. Ошол көмүлгөн жеринде өтө аралык алыс болсо, ошол көмүлгөн жеринде коюлган жакшы. Жер Кудайдыкы. Вала яжузу нақлуху бa'da дафнихи деп атат. Марак Саадат имам Шурумбулали. Көмүлгөн жеринен көчүрүлгөн, көмүлүп коюлунса, кайра ачып көчүрүлгөн жакшы эмес. Бир гана учурда, зарылчылык учурда алынышы мүмкүн. Илля иза канатил арду магсуба, ошол коюлган жер бирөөдөн госуп кылып, тартып алып бирөөнүн жерин. Анан ошого көмүп салса, менин жеримди бошотуп койгула десе гана деп атат. Түшүнүктүү бир туугандар.
Кээ бир Ханафи алымдар зарылчылык себептен көчүрсө болот. Мисалы ошондой бөтөн өлкөгө коюп калса, өзүнүн өлкөсүндө көчүрсө болот деп айтат. Туугандары келип зиярат кылыш үчүн, туугандары чыр-чатак чыгарса, чакчалекейге түшүп башка кылса дейт. Бирок Ибн Абидин Шейх Роддул Мухтарда айтат. Ва таджвизу ба'дил мутаахирин ла юлтафату илейхи дейт. Бул фатва бере турган китепте кээ бир кийинки доордо келген Ханафилердин мындай кичинекей эле себептер үчүн кабырды ачып көчүрө бергиле деген сөзүнө маани берилбейт дейт. Бул оңой олтоң иш эмес. Мейит көмүлгөндөн кийин аны ачып көчүр оңой олтоң иш эмес деп айтат Ибн Абидин Шейх Роддул Мухтарда. Хашет Ибн Абидинде. Бул алымдар Имам Абу Ханиф, Имам Мухаммад буга катуу турган. Өтө зарылчылык үчүн гана алынбаса, башка учурда ошол жерде туруш керек. Суу көчкү болуп, башка болуп, жаныбарлар ачылып калып жей турган болсо анда бир жөн. Бирок негизгиси ошол көмүлгөн жеринде калыш керек дейт. Эң жакшысы. Малики мазхабта бир аз кененчилик бар, экинчи мазхабта. Калыстаксыр Ханафиде айтып эле кете бербейсиңби? Жок, кыянат болуп калбасын. Ана биздин деңгээлде көтөрүлүш керек. Экинчи мазхабта айтат, 3 шарт сакталса көчүрсө болот дейт аларда. Биринчи шарт Алла янфажра халатан нақл деп айтат. Ошол маркумду көчүрүп баратканда курсагы жарылып кетпесин дейт. Жаназа буйрбай мында кыйналып калбасын деп айтат. Экинчи шарты ошол көчүрүлүп аткан учурда Алла тунтахака хуруматулла, Алла арам кылып туюу салынган нерсеге жол берилип кетпесин. Жанагы адамды Кудай сактасын, сулуу кыз көмүлүп калса, эркек көмүлүп калса, башка кылып, денесин ойноп, башка кылып, айтор шариатта бузулган иш, ага ыза келтирип башка болуп калбасын. Үчүнчү шарт антакуна фи залика маслаха, ошол нерседе чоң пайда болсун. Туугандар ошол жаныбызга алып келип, тиги капырлар кайрдиндердин жанына көмүлүп калды. Биз мусулмандардын жанына көчүрөлү деп атабыз. Же биздин үй бүлө бала чакасы кыйналып атат, ошону келип зиярат кылып, Куран окуп туралы деген максатта деп айтат. Бул Малики мазхаб. Биз өзүбүздүн Ханафи мазхабты карманабыз. Демек өлгөн жеринде, көмүлгөн жеринде калат. Катуу зарылчылык болуп, диги жер тартып алып, диги жерин эси бошоткула деп такыр көмбөй наразы чыгып атса, айла жок кана ошол учурда көчүрүлүшү мүмкүн деп айтылат. Ошол маселеге фатва берилет туугандар. Кудай Таалам ар бирибиздин тирүүлүгүбүздү да жакшы кылсын, кайтыш болуубузду да жакшы кылсын, кайтыш болгондо да жай көрүстөнүбүздө көчпөстөн жакшы бир жерден топурак насип кылсын. Алымдардын, олиялардын жанынан. Жиндерден пайгамбар келген эмес. Жана биринчи суроонун ошону айтам деп кагаз алынып эметип калдым. Аял заты пайгамбар боло албайт дедик туурасы. Биздин укуубузду тепсилеп атасыңар деп анан батышчылдар колдоп кетпесин. Пайгамбарчылык маком эркектерге жарашат. Аял башы менен эркектердин жүзүнө кантип барып даават айтат, жеткирет бул киши. Туурабы мындай карасаңыз? Ушул жерден эле аял заты болуп сабак таркатам деген адамдарга чоң нерсе бар. Ушул жерден эле. Бул суроого жооп берип коелу. Жиндерден пайгамбар чыккан эмес. Жиндерге инсандардан пайгамбар болот. Мунун далили Хасанул Басри табеиндердин башчысы рахмулла айткан, пайгамбар жиндерден эч качан пайгамбар чыкпайт деген. Сылка Ар-Русул ва Рисалат деген китепте ошол Хасанул Басри шейхтин сөзүн алып келишет. Инсандар жиндерге устат болот деген сөз. Бирок алардан олия чыгышы мүмкүн, алым чыгышы мүмкүн. Алар деле бөлүнөт, Ханафи, Малики болуп. Алар деле Сунни, Шия, кадимкидей бөлүнөт. Жана чыкпай кыйнап аткандар кирет деген түрүндө. Көбүнчө жанагындай туура эмес этикатта болгондор болот. Улутка да бөлүнөт кадимкидей. Билбейт экенбиз, бирок ошо бөлүнөт деп айтча, кыргыз жиндер болот экен, казак жиндер болот экен, кайсар жиндер болот экен. Кудайым сактасын. Эме кылалы, азан айтылсын, андан кийинки суроо жооп кой. Жиндер деп калдыңыздар, жинден 4 шиңгилди айтып туруп кийинки суроого өтөлөмү? Чубак устазыбыз сабак берип атып айтат. Меккеде чоң устаздарыбыз бар эле, анан баягы айтып атпайбызбы? Адам затынан чыккан пайгамбарлар жиндерге да пайгамбар болуп эсептелет. Анткени алар сакалайын. Баягы биздин мойнубузга шарият иши жүктөлгөндөй эле аларга да жүктөлгөн. Ошол инсандардын да устаздары, чоң жетик алымдары жиндерге да сабак өтөт. Анан ошол устаздарыбызга келип чоң устаздарга айтып калат эле дейт. Ушу сабак келген аксакал чалдарга айтсаңыз, кичине адептүү болушса. Келип эле таяктарды ыргытып кетет, бизге кичине ыза берип атат депчи. Бизде Ханафи мазхабта муфти сакалайн Имам Насафи ошол адам инсандардын дагы, анан жиндердин да муфтиси болгон деп келген. Алар келип сурайт эле. Ошондой бир даражага жеткен адамдарга. Бул Кудайдын кудурети. Экинчиси Кудурет кары деген бар эле, Кудурет устаз деп. Дем салган күчтүү киши. Чубак устаз айтат, анда фатва бөлүмүндө иштеп жүргөн Кудурет кары айтып калды дейт чалып. Ушундай мага бир жин келиптир, чубак устаз каякта фатва сурайын дедим эле деп. Анан
ар бир аны уккандан кийин дейт, ар бир эшикти ачса селт этип чочуп отурам дейт. Дуаларымды айтып коет устазычы. Анан ушул Кыргызстандан 2 жыл жин боюнча көп суроолор келе берип, мен буга кызыгып маани бербейт элем. Мен баягы чынын айтканда коркосуң да ал нерседен. Сиз шарият фыкты окуйсуң, башка акыйда менен. Анан 2 китепти алып, имам Бадр Шибли деген ханафи чоң алым бар. Акамул маржан фи ахкамил жан. Жалалдин Суюти лактул маржан фи ахкамил жан. Аны окуп бүтүп, устаздарга суроо, Саид Багдаш устазга суроо жаралыбына сурасам, бир суроома жооп берди, экинчи суроо, үчүнчү 5-6 суроо кетип калган окшойт, өзүм илимге берилип кетип байкабай. Устаз айтат, калыс дейт. Өзү биз инсандардын суроолорун чечип бүтө элекпиз, сен жиндердикин сурайсың да дейт. Ошондой маселе да. Анан ошол Чубак устаздын экөөсүн айттык, 4 шиңгил дебедикпи? 4 шиңгил Жыргал кары экөөбүздүн окуучусу Таалай кары эке бар. Ошол кишинен бир эжеге дем салып, жини чыккан окшойт да. Баягы кирет дегендерди сөзүн алсак албетте. Талаш тартыш. Чыгып атканда чыгыштан алдын жини күлөт дейт да. Шунча жин окуган молдолор көрдүм, бирок бирөөсү дагы сага окшогон комик молдо эмес эле дейтимиш. Күлдүрүп атып чыгарган окшойт дем салыпчы. Ага өтө да маани берип жатып албаш керек эликтеп, анан кенебей дагы койбош керек. Адам дем салып шариатта жүрсө, иншалла Аллах Таала корuyт, Аллах Таала өзү сактайт. Аят курси фалакнас. Кудайым жамандыктан сактасын баарыбызды. Экинчи суроо акыйда илиминин максаты эмне дейт? Өтө маанилүү суроолордун бири. Акыйда илиминин максаты экөө бир тууган. Биринчиси, бул жоопту Шейх Рамадан ал-Бути Кубрал Якиният Кауние деген китеби бар. Акыйдада өтө мыкты жазган. Муну илим окуп аткан талабалар атын жазып алдырыңыздар. Басмаканасы Дарул Фикр болот. Басмаканасы. Кубрал Якиният Кауниеда айтат, кириш сөзүндө. Акыйда, Кудайдын жалгыздыгын, бирдигин, пайгамбарлардын абалдарын, анан акыретти окутуп атпайбы? Ошол акыйда илиминин биринчи эле максаты пенде экендигин билип, жаратуучу Аллахты жаратуучу деп билип, пендеге таандык кемчилик айыптарды Аллах Таалага таандык кылбоо. Бул өтө чоң илим да. Акыйда илиминин биринчи негизги максаты Шейх Рамадан Бути рахматуллах айткандай. Пенделигин билип, ошондой адеп менен жүрүп, жараткан Аллах Тааланы жаратуучу Кудай Аллах деп, Роб деп билип, пендеге таандык түшүнүктөрдү Аллага таңсык кылбаш керек. Пендеге таандык түшүнүктөрдүн бири мекен жайда болот. Кандай болбосун, мутахайиз деп коет, оң жакта, сол жакта болот. Аллах Таала мекенге муктаж эмес, мекенде жаратуучу. Аллах Таала заман, убакытка муктаж эмес. Аршка андан башка нерсеге дагы. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Анткени мухкам аяттарда Аллах Таала айтып атат, Аллаху ахад, Аллах жалгыз. Валам якулла куфуан ахад, эң теңдеш келе турган эч нерсе жок. Инналлах ганиюн анил аламин. Алла аламга муктаж эмес деп атат. Арш аламга киреби, кирбейби бир тууган? Кирет. Аламдын эң чоң бөлүгү болуп кирет. Демек аршка дагы андан башкага да Аллах Таала муктаж эмес деп атат. Пенделигин билип, могу пендечилик чек ара могул жерден бүтөт, ошондон ары ашып кетпөө, Кудайдын шинигине кийлигишпөө дегенди үйрөтөт акыйда илими. Көрдүңүзбү? Экинчи акыйда илиминин максаты, акыйда илимде 3 чоң тема бар, эстеп калыңыз. Ал-илахият, Кудай Таалага таандык маселе, ан-нубувват, пайгамбарларга таандык маселе, ал-маат, самият, акырет, кыямат иштери. Аллага жана пайгамбарыбызга туура этикатта адеп карманууну үйрөтөт. Муну жакшы билиңиз. Акыйдада кандай? Аллага таандык маселе 3кө бөлүнөт. Ма яжибу лиллахи ижмалан ва тафсилан. Аллага милдет болгон нерсе жалпы жонунан болот. Ана майда досконально токтоп болот. Жалпы жонунан яжибу лиллахи куллул камалат. Муну жакшы билиңиз. Бардык толуктук, ыйыктык, улуу сыпаттар Аллага таандык болот. Алла кудуреттүү, эч качан уктабайт, алсырабайт. Тафсиланча 14 сыфат бар. Бул акыйда илимде кирет. Сыфату салбия дейт, Кудай Тааланы айыптардан тазалай турган сыфат бар, алар 5 болот негизгиси. Ал-кидам, Аллах Таала эзелки зат, башталышы жок. Ал-бако, Аллах Таала түбөл калуучу зат, анын аягы жок. Ал-кияму бин-нафс, Аллах Таала аны жаратуучу Кудайга муктаж эмес, тура турган жайга муктаж эмес. Ал-вахтани, Аллах Таала жалгыз зат, эки зат эмес. Ал-мухалафату лил-хавадис, Аллах Таала жаратылган макулуктарга каршы турат. Макулук жаратуучу жараткан. Бул сыфат салбия дейт, Кудайды арулап турган 5 сыфат болот. Сыфатул маани, Куран хадис эле дейсиз. Комментарийге кирип алып, муртат анан эшек дейсиз. Мына сизге Куран хадистеги сыфаттар. Сыфатул маани 8 болот. Хая. Фатаваккал алал хайй аллади ла ямут. Эч качан өлбөй турган Аллага таваккал кыл. Аллах Тааланын хая түрү сыфаты бар. Андан кийин илм, инналлаха алим, илим сыфаты бар. Андан ирада, ва ма ташауна илля яша Аллах. Аллах каалаган нерсени гана каалайсыңар. Бул 3-сыфат.
Al-Qudra, innalloha ala kulli şeyin qadir. As-Sama, innalloha sami', uğuçu. Basir, görүүчү. Anan Maturidi akidasında takvin, innama amruhu iza arada şeyin ay yaqula lahu kun fayakun. Allah bir nerseni qalasa, qalan nersesi bolat. Oşonu takvin sıfattap koyat. Mına bul jerde 7 sıfat ketdi. Anan İşaratul Maramda Qadı Bayadi çoğalı Maturidi akidasında gelir 17 sıfat mutaşabih var. Mutaşabih degen biz iman keltiremiz biroq al tügüne tereң kirбейбиz. Түшүнүктүү ошондой sıfatlar бар. Ошентип кете берет бир туган. Бул акыйда илиминде не дедик? Аллага туура этикат кылуу. Аллага эмне милдет болот? Ушулар милдет болот экен. Ва ма ястахил алалла экинчи бөлүгү. Аллага кайсы нерселер мүмкүн эмес. Ижмалан жалпы жонунан куллун нақайс бардык кемчиликтерден аруу таза турат Алла Таала. Алла Таала уктабайт, үргүлөбөйт, Алла Таала алсыз болуп калбайт, өйдө ылдый түшүп чыгып болбойт, анда пендеге таандык иш болуп калган болот. Тафсилан ийне жибине киргенде жанагы 14 сыфаттын тетириси. Вакыттар жанагы 5 сыфат деп айталы, сыфату салбия. Кудай Тааланы аруулап турган 5 сыфатты айттык го. Эзелки зат, түбөлүк калуучу зат, жайга муктаж эмес, бирөөгө муктаж эмес. Алла Таала жалгыз жаратылган затка окшобойт дедик. Ошол 5 сыфаттын тетирисинен Алла Таала таза турат. Алла Таала ошондон тазаланыш керек. Кандай? Алла Таала жаратылган эмес. Алла Таала жок болуп кетпейт эмес. Кудай Таала эки жандан көптөн турбайт. Бул шериктик болот. Кудай Таала мекенге жайга муктаж эмес. Аны баргыла турган Кудайга муктаж эмес. Кудай Таала өзү жараткан жандыктарга окшобойт. Ушул нерселерден таза. Кайсы нерсе милдет болот? Бардык толуктук менен сыпатталат. Кайсы нерселерден аруу турат? Бардык кемчиликтерден аруу турат. Кайсы нерсени Кудайга кылса болот? Жайыз. Пенделерди жаратып өлтүрүү Кудай Таалага милдет дагы эмес, мүмкүн дагы нерсе эмес. Бул уруксат берилген нерсе. Өз мүмкүнчүлүгүндө кылат. Кааласа калысты жаратат, кааласа жанын алат, баланчаны жарык дүйнөгө алып келет, баланчаны жок кылат. Бул Кудай Тааланын кудуретинде мүмкүн болгон нерселер. Акыйда ушуну үйрөтөт бир туган. Эми пайгамбарлардын даражасына көтөбүз. Пайгамбарларда ошондой 3 илтик бар. Пайгамбарлар милдеттүү түрдө кайсы менен сыпатталыш керек? Кайсы нерселер аларда болбош керек пайгамбарларда? Кайсы нерселер болсо болот? 4 түрлүү сыфат милдеттүү түрдө болуш керек. Алымдар муну ыржамак кылып айтышкан: "Ва яжибу алейхимус сидқу вал фатана ват таблиг вал амана." Амана. Пайгамбарлар чынчыл болуш керек. Жалгандар эч качан пайгамбар боло албайт. Жашоосунда чынчыл боло албаган Кудайдын сөзүндө да жалган айтып коет. Чынчыл болуш керек. Фатана өтө зирек. Эч качан бирөө сөз айтканда сөздөн мынтип мүңкүрөп калбаш керек. Мана сепасында келет го, капилеттен сөз тапкан деп. Караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан деп. Эч качан мынтип калбаш керек. Өтө мындай. Канчалык кыстаса далили мыкты туруш керек. Чынчылдык, көрөгөчтүк, зиректик болуш керек. Ат-таблиг, Кудай жүктөгөн пайгамбарчылык мээнетти акырына чейин жеткириш керек. Анан аманаткөй болуш керек. Бул 4 сыфат милдеттүү түрдө болот. Кайсы сыфаттар болбош керек? Ушул 4 сыфаттын тетириси. Чынчылдыктын тетириси жалган болот. Жалганчылык аларда кездешпеш керек. Фатин мунун тетириси араб тилинде балада болот. Мындай аң сезим начар, сүйлөй албай, бирөө күчтүү даллап келсе жооп бере албай калбаш керек. Акылы толук өөрчүгөн заттар болуш керек. Үчүнчү, тунук болуш керек, зирек болуш керек, курч. Пайгамбарлар китман жана жеткириш милдет болду, ошону жеткирбей жаап жашырып койбош керек. Акыркысы аманат, булар маасум күнөөлөрдөн тозулган заттар болот. Кайсы милдет, кайсы мүмкүн эмес өттү. Кайсы нерсе пайгамбарлар уруксат. Адамдын башына түшкөн абалдар пайгамбарлардын да башына түшөт. Пайгамбарлар ооруйт, пайгамбарлар тамак жейт, суу ичет, пайгамбарлар үйлөнөт. Бирок ооруганда көңүл буруңуз. Кээде мондай жума хутбасы өтө турган жерлерде пайгамбарлардын макомуна туура эмес келген нерсе айтылып кетет. Бул жөөттөрдөн келген кабарлар болот. Исраилият айткандай, Аюб пайгамбарды билесиз да, жана каттуу ваазга кирипкенде айтты, курт жей берип, Кудай тилим менен муну калтыр дейт. Ал оору андай оору болгон эмес туурасы. Бул акыйдага каршы келет. Анткени сасык жыт курт болсо ал адамдарга даават кылып динди жеткире албай калат, алар жиркенип качып кетет. Кандай оору болуш керек? Алардын дааватына барып жеткирүүсүнө каршы чыкпаган оору болуш керек. Жыттанбаган. Беркиге барып динге Кудай Тааланын бирдигине, жалгыздыгын, акыретке иман келтир деп чакырып атканда жиркенип кетпеген, өзү билген ичиндеги оору болуш керек. Ошондо диги жөөттөрдүн кабары болуп калат, Исраилат болуп калат. Ошондой оорут. Бирок пайгамбарлар эч качан жинди болбойт, акылы кетип калбайт. Акылы кетип калды деген сөз Кудай туура эмес тандады деген сөз чыгып калат. Бирок эстен таанышы мүмкүнбү? Таанышы мүмкүн, эстен танып кетиши мүмкүн, бирок көпкө эмес. Ооруп калыш мүмкүн. Үйлөнүүгө аялга муктаж эмес, эгер үйлөнбөсө үммөтү үйлөнбөй коймок такыр. Түшүнүктүүбү? Акыйда илиминин максаты ушул: Аллага туура ишеним артуу, пайгамбарларга туура адепти кармануу. Көрдүңүзбү, эмне деген илим бул? Сизге жөн эле бир шиңгилин айттым азыр.
Ар жакта чалкып жаткан ысык көл бар. Пайгамбар менен Аллахтын элчиси кандай болот? Эң жакшы суроо, машалла. Араб тилинде пайгамбар наби болот, элчиси расул болот. Чоң китептерде мына ссылкасын айтайын. Биринчи китепте Мақасид Аллама Саадуддин Тафтазани. Экинчи китеп азыр айтам сизге. Махмуд Абу Дақиқонун китеби бар, акыйдада жазган. Махмуд Абу Дақ ошондо айтат, эң туурасы пайгамбар менен элчинин 3 айырмасы бар дейт аалымдарда. Бүткүл аалымдар топтоп келгенде кантип түшүнөбүз дегенде 3 сөз бар. Биринчи сөз, Имам Машари жана башка аалымдар айтат, пайгамбар менен элчи экөө бир эле деп айтат. Адамзатынан чыккан, Алла Таала шариятты жүктөп адамдарга жеткир деген адамдар, ушулар пайгамбар да болот, элчи да болот дейт. Бирок бул мындай алсызыраак сөз болот. Күчтүүрөөк сөздөрдүн бири пайгамбар менен элчинин айырмасы бар. Айырмасы эмнеде десе, пайгамбар өзү жаңы шариятты алып келбейт дейт. Пайгамбар кечиресиз, тескериче жаңы шариятты алып келет жекече. Муса пайгамбардын шарияты бар, Иса пайгамбардын шарияты бар. Расул элчи деген ошол бир пайгамбардын ордунда ошого жардамчы кылып, ошонун шариятын толуктоочу болуп келет дейт. Жеке шарият пайгамбарда болот, анан пайгамбарга Алла Таала жеке китеп түшүрөт. Ал эми элчиге жеке китеп эмес жанагы. Мисалы Муса пайгамбар Кыдыр алейхиссалам менен жолукканда жанында эмеси бар эле, Юша деген окуучусу бар эле. Ошонусу да кийин элчи болгон да. Түшүнүктүбү? Ошол элчиге жеке китеп берилген жок, Муса пайгамбар берилген Тоорат ага да китеп болду. Бирок муну да аалымдар кичине алсызыраак сөз дейт. Эң күчтүү сөзү Молдалы Кары Фатху Баблинаяда жана акыйда китептерде алып келет. Пайгамбар деп кимди айтабыз десе, караңыз аныктамасын. Инсан болуш керек. Демек жиндер пайгамбар боло албайт. Периште да пайгамбар боло албайт. Периште жөнүндө элчи болот ортодо. Инсанун болот. Закарун эркек адам болот. Аял киши пайгамбар боло албайт. Ухия илейги би шар'ин. Ага шариаттын мойну жүктөлгөн болот. Мойнуна шарият жүктөлгөн болот. Бирок көңүл буруңуз. Пайгамбар умира би таблигихи. Ошол нерсени жеткирүүгө буйрулат. Түшүргөн шариятты жеткир деген буйрук түшөт. Ал эми Расул элчиге кээде жеткир деп буйрук келиши да мүмкүн, бирок жеткирбе деп да айтышы мүмкүн. Набиге милдеттүү түрдө түшүрүлгөн шариятты жеткириш керек адамдарга, Расулга жеткириш шарт эмес. Расулга жеткириш шарт. Расул жеткириш шарт эмес, пайгамбарга жөнүндө жашаса болду. Эмне үчүн? Пайгамбарга жеткириш шарт эмес, Расул элчиге жеткириш керек. Түшүнүктүү бир тууган? Неге десе, пайгамбар жеткирбесе да эмнеге пайгамбар болуп атат наби десе, адамдардын арасында үлгү болуп жашаш үчүн дейт. А Расул урсила, анын милдети сөз адамдарга рисалатты таркатып жеткириш керек дейт. Ушул айырмасы туура болуп эсептелет. Алланын элчиси Расул деп. Экөөнүн башы бирдей эле. Расул дагы, пайгамбар дагы эркек адамдар, инсан адамдар, шариаттын жүгү жүктөлгөн, айырмасы элчи жеткирүүгө буйрулган, наби жеткирүү милдет эмес. Эң туурасы ушул дебес керек акыйда китепте. Ошол бир туугандар. Кичинекей китептер суроолордон бүтүрө эле. Акыйда илиминен суроо берсе, кадимкидей өпкөн көп кенен болуп кетем, таластык болуп кетем кадимкидей. Кенен сөйлөп. Биринчи, гусулда дейт. Ваннада экен, ванкада деп кыга окшоп калыптыр дегенсиз. Гусулда дейт. Гусул эки у менен. Гусулда ваннада пардалары жабылган, эшик кулуптанган болсо, жылаңаш жуунса болобу дейт, кийими жок. Ауратты ороп алып жуунган кыйын болуп жатат дейт. Негизинен баягы такыва адамдар, такыбачылыкта чек жок экен, баягындай жаап алып жуунган жакшы деп айтат. Бирок шариятта ооба, шариятта бардыгы жабылып, чүмкөлүп турса, албетте чечинип, жуунуп, анан кайра тезирээк кийиниш керек болот. Шариятта ал нерсе уруксат берилет. Эч кимдин көзү түшүп калбаш керек. Анан биротоло уруксат экен деп жуунуп бүткөндөн кийин да кенен жүрө берген жакшы эмес. Кенен жүрө берген жакшы эмес, анткени периште бар, башка бар, туурабы? А бул зарылчылык болуп атат, зарылчылык учурда шарият уруксат берет. Суу тийбей калды деп шектелген. Ооба, ошон үчүн чечип эле кенен жууп кайрадан кийинип алыш керек. Эми ал учурда уруксат берип эсептелинет. Болгону ажаатканага кирерде дуаны айтыш керек. Дуаны айтканда ажааткананын ичиндеги жин шайтандардын көзүнө парда жабылып калат да, сизди көрө албай калат. Өзүлөрү менен өзү алек болуп калат. Анан тезирээк жакшынакай жуунуп туруп, андан кийин кийинип алыш керек болот. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Эми көмбөгөндөр бар да. Анан жанат оронуп алып такыбачылык карамаган жакшы, бирок ал ошентип 2 саат кетирсем де дейсиз, намаз каза болуп калса. Экинчи, гусул сурасында экен, гусулда аябай көп суу коротом. Суу жетпей калгандай боло берет. Бир эле сыйра суу тийсе болдубу? Күмөн эмнеден кутулса болот дейт. Күмөндөн кантип деңиз? Биринчи, Ал-Ихтияр ли Та'лил Мухтардын биринчи томунда келет. Муну Чубак устаз менен анық окуганыбыз эсимде, мына зээнимде турат.
Устаз Түркияга барып келгенде айтты, алар Хашият ибн Абдин чоң китепти окушат экен, анан ажатканаларында дааратка 1,5 литр суу, эмеге гусулга 3 литр, 3,5 литр, 4 литрге жакын сууну коёт экен деп. Эми ошентип айтышат, ыктыярда да ошол келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дааратка ушундайды өлчөп жеткизген, гусулга жеткизген, өлчөп келгенде ошондой болуп калат да болжол менен. Бирок бул милдеттүү түрдө деген өлчөм эмес. Адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колдонгон суу ошол. Анан сиз антип колдонон деп же тиги жунуптугуңуз кетпей, же нажасатыңыз кетпей, же көңүлүңүз ток болбой отурсаңыз болбойт. Бул мисал элестетиңиз, бардыгы таза, эч нерсе жок, жумага гусулдайын, шарт-шурт жуунайын деп атат, ошол учурда өтө көп үнөмдөбөй. Бүгүнкү шарт үстөн суу агып турат, аны өлчөсөңүз дагы болбой калат, айылдын шартында гана андай жуунушуңуз мүмкүн, көбүндө шарт жагдай болуп калды. Эми гир болсоңуз, гириңизди жышынып жуунганга чейин уруксат. Гир болсоңуз бир жышынып жуунганга чейин. Анан таза болуп турсаңыз, албетте ортолук жакшы, өтө көп ысырапкорчулукка жол бербеңиз. Молда Алы Кары Фатхубабнияда даараттын макрухтөрү деген бөлүмүндө айтат, Азирети Саад бар го, Саад ибн Абу Вакас. Көлдүн, деңиздин жээгинде даарат алып аткан экен, аябай ысырап коюп, ашыкча колдонуп. Сууда дааратты ысырапкорчулуктан сак болгон. Валау кунта ала нахрин жарин. Агып аткан агын суунун астында болсоң да этият кыл, үнөмдөгүн дейт. Ортолук менен жуунасыз. Кери элегечке жатып алып жанагандай эмес, өтө үнөмдөп тийип калгандай эмес, орто жуунсаңыз болот. Арасында денеңизди эс алдырыш үчүн ваннага суу толтуруп жатыш керек болот. Бул ысырапкорчулукка кирбейби? Эми күнүгө жатып аткан жоксуз, денени эс алдыруу үчүн болот ал. Демек, ортолукту сактоо менен болот. Шек күмөндөн кантип арылабыз? Шек күмөндө шариятта ар бир жерде 3 жолу жуулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын гусул алганын Маймуна энебиз бир риwayat Умму Салам энебиз толук сүрөттөп берген. Башын жууп 3 жолу, жууп туруп 3 жолу суу куюп, 2 жолу, 3 болот жалпы. Оң жагын жууп, сол жагын жууп, белден ылый жагына сол колун иштетип 3 жолудан жууп чыкты дейт. Өтө гир болуп, жышыныш керек болуп, нажасат кетпей 3 жолудан ашча уруксат берилет. Бул тазалануу максатында. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн 3 жолу жакшынакай тазаланып жуунуш керек. Ошо менен васваса шек күмөн кетет, болду. Тазам деп этикат кылыш керек. Болгону ханафилерде башка мазхабтан айырмаланып, гусулда ооз мурунга суу жетиш керек. Ооз мурунга суу жетпесе болбойт. Ушул жерден эми Ханафи мазхаб, Малики мазхаб, Шафи мазхаб менен кармашат. Кармашат деген өтө мааниде. Шафи мазхаб айтат: "Эй туугандар" дейт. "Дааратта силер ооз менен мурунду сүннөт эле кыласыңар го. Неге келип гусулда важип парз кылып койдуңар?" десе биз айтабыз: "Дааратта фагсилу жуугула деп эле келди. Ал эми гусулда фаттахару ва ин кунтум жунубан, жунуп болсоңор тазалануусу мүмкүн болгон жерди чолок алтырып бардыгын жуугула" деди. Орозодо бияктар сырткы өкүмгө кирет. Бул жерге кирип кетсе башка болсо орозо бузулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерлер баягы сырткы өкүмгө кирди да, бул жерди жууш керек. Бекем жуугула деген үчүн. Бул жерди жууганда машакат жок деп айтат. Кыскача ошондой бир тууганым. Ванна маселесин жыйынтыкталды иншалла. Ассаламу алейкум устаз дейт. Уктап жатканда сүйлөнө берүү эмнеден дейт. Врачтардан барып сураш керек. Балким сиз бойдоксуз. Айнура деп сүйлөп аткандырсыз балким. Ошо эгерде бойдок болуп Айнура деп атсаңыз, Айнуранын ата-энесине жуучу жөнөтүп үйлөнүш керек болот. Чын да. Бойдоктор ошону сүйлөнүп чыгышы мүмкүн. Экинчиси, ал балким психикалык оору болушу мүмкүн. Мээңизге убагында доо кетип, анан кошойду жаман көрүп калып, кошойлоп чыгышыңыз мүмкүн мисалы. Ал медиктерге барып текшериш керек. Анан үчүнчүдөн, кээде баягындай адам түшүркөйт, башка болот, жашоосунда көргөн нерсени сүйлөнүп чыгат. Биз эсибизде 5-6 класста элем ошол учурда. Эми көлдө негизи картошка менен алекпиз да. Картошкада адамдар тап келип иштетип, чоң өзү гектар көп эле иштейт элек. Түшүмдө түнү бою жанагы иштеткен адамдарга сүйлөнүп чыгат экен да, таза иште калтырбаса болду депчи. Балким ошол үчүнчүдүр, ошондон болушу мүмкүн. Бир нерсе кат ойлонгондо мээ акыркы информацияны кармап калат. Акыркы окуган нерсе маанилүү болот. Акыркы окуган нерсеңиз Куран, пайгамбардын сөзү болсо да жакшы. Акыркы окуган интрига жаңылыктарды окуп калсаңыз, мээңиз ошого концентрация болуп калат, ошо сүйлөнүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну дарыгерге барыш керек. Дарыгер таза десе, анда дем салдырыш керек. Ошо менен барып коюлуп кетет иншалла. Бир Кудай Таала уурунун аягы куш дейт кыргызда. Тарыхта ушундай шамдагай ууру болгон экен, кандай бекилип турган жерден да кирип уурдач экен. Бирок анын уурунун аягы куш деген хадистен алынып атат да. Бир кемчилиги бар экен, түшүндө уурдаган нерсесин баарын айтып коет экен. Баары бир уурунун бир аягы куш болот да. Эми сиз уурдап аткан жокмун, бирок ошондой бир себептер болушу мүмкүн. Же дем салдырыш керек, же врачтарга кайрылыш керек, Кээде дейт, беймани, кээде Куран окуйт экенбиз. Демек сиздики жана биринчи түрдөн экен да, түндө акыркы эмнени окуйсуз? Кээде кыймылдап кетебиз. Кантип аралабыз, же бул генденби, себеби туугандарымда ушундай. Мисалы, кээ бир адамдар тишин кыжыратып чыгат, билесиз.
Кээ бир адамдар түнү баягы туура эмес угулбасын, онтогонсуп чыгат. Кээ бир адамдар түшүндө ыйлап чыгат. Ал кээде ошо витамин жетишпегендиктен болот, ал врачка кайрылыш керек, анан дем салдырып коюш керек. Албетте уктоо сүннөттөрүн аткарабыз, бирок арыл албай койдук дейт. Ошол врачтарга текшерилиңиз, дем салдырыңыз, барып калып кетет иншалла. Эми жакшы сүйлөсөңүз, Куран окусаңыз жакшы да. Куран окусаңыз жакшы. Адамдар 40 күн 4 ай дааватка барып келгенде кадимгидей түшүндө даават кыла берет туруп. Илим окуп, катуу экзамендерге даярданып, түнү бою эмелерди, ибараттарды айтып чыга бересиз да. Ошондой кайсыл нерсеге көбүрөөк маани берсе, ошол нерсени бөлүп чыгара берет. Ошон үчүн уйкудан алдын, арыдан бери болуп, орто болуп, көп мындай сезимтал болбой, зикирлерди кылып жатсаңыз, иншалла жайына келет. Ассаламу алейкум Калысбек устаз, Аллах разы болсун сизге. Фокусник сыяктуу элдин алдына чыгып, айнекти майдалап, чайнап, айнекке жаткандар машинаны унааны деңиз, тили менен айырып дейт. Айрыйт. Булардын өкүмү кандай? Жиндер менен иштешеби? Бакшылар сыяктуу ыймандан чыгабы же күнөөкөрлөрбү? Ыймандан чыгаруу бир туугандар. Жакшы билиңиздер бул эрежени. Бирөөнү ыймандан чыгаруу оңой олтоң иш эмес. Чоң жоопкерчилик. Ушуну сүйлөйлү. Мына могул китептин акыйда бөлүгүндө жана чоң акыйда китептерде Табсиратул Адиллада Маймун Абул Муин Насафи ошол кишилер айтат: "Ла яхруджул абду минал иман илля минал баби аллази дахала фихи." Сураныч ушул эрежени жаттап алыңыздар. Кыргызчасы. Пенде ыймандан чыкпайт дейт. Качан өзү кирген эшикти кыйратып сындырып салмайынча. Пенде качан ыйманга кирет? Мин баби тасдык. Жүрөгү менен шариатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсени тастыктап, тили менен ошол нерсени айтканда ыйманга кирет. Ыймандан чыгыш үчүн да жүрөктөн ошону жокко чыгарып, ачык жүрөктөгү нерсесин тили менен айтмайынча ыймандан чыкпайт. Балким бул фокусник мусулман эле билбей жүрөт да, бирок ошо менен жан багып атат. Ошон үчүн дароо барып эле аны ыймандан чыгарбайбыз. Бул биринчи эреже. Экинчи көңүл буруңуздар. Лузумул экинчи эреже акыйдада. Бул эл муну билиш керек. Антпесе такфири жамааттар чыгып кетет, туура эмес агымдар. Лузумул куфр лейса бил куфр, ам илтизамуху куфр дейт акыйдада. Бирөөнүн сөзүнөн, кыймыл аракетинен алып эч качан капырга чыгарбайбыз. Качан өзү ачык айтмайынча. Мунун кылганы мондай го, капырга окшойт го дебеңиз. Өзүңүз капыр болуп калыш коркунучу бар. Үчүнчү капыр дереже. Таксырлар муну билиш керек, коркуш керек. Капырга чыгарып киргизүү сиз менен биздин ишибиз эмес. 10 жыл, 20 жыл окусак да. Бул ислам сотунун иши. Мусулмандар ошонун кызы бул капыр болуп калды, кызын албагыла, тамагына барбагыла деген максатта гана болбосо, ал сиз менен биздин ишибиз. Ошон үчүн фокусниктерди, шамдагайларды биз айтпайбыз капыр болуп калды деп. Булар жанагындай жаман иштерди кылса, жин аралашы мүмкүн, анан колдун элпектиги башка болушу мүмкүн. Өзүнчө колдун элпектиги бул. Бир нерсе көнүп машыгып алышат. Анан жинге табынган дубаларды окуйт булар. Ошондо жин сактагандай түр көрсөтөт. Түрлөрү көп. Бир түрүн айта албайбыз, бирок ошол кылып аткан ишин сыйкырды болот деп, диндеги зарыл нерселерди кайтарып аткан болсо, анда имандан чыгып калыш коркунучу бар. Жок, мен мусулманмын, бирок ушул нерсени кылып атам десе күнөөкөр акырын ошондон кайтарылыш керек. Түшүнүктүбү? Айтабыз, сиз шамдагай болуп көнүп калгансыз. Кечээ биздин мечитте бир таксыр суроо сураган, Туркияга барып, Салахуддин Аюбидин киносу тартылып атыптыр, каскадермун деп ошого жөнөтүп жазгашып. Тобос ошол болот, каскадер болуп келиш керек. Жөн отурса болбойт да, мындай фокусин болуп колу көнүп калган. Барып каскадер болуп киного да тартылып, тарыхка да түшүп, тобосуна да келип келет Түркияны көрүп. Түркияга барганда эле жиндер качып кетет ал жерде. Коеюн азыр, күндөр өтүп, ал аял башка адамга күйөөгө тийди да, кокустан андан да талак алды. Кокустан жакшы нерсе, илимдүү адамдын суроосу, 3 талак түшүп калганы анык болуп, башка бирөөгө бишартил халала дейт. Сен мен аялымды адалдап бер десе, бул шариатта курихе тахриман арам болот. Макрух тахрим болот. Неге? Лааналлахул мухаллила вал мухаллала лах. Бул хадис ихтияр китебинде айтып берет. Ошол 3 талак берип аялын кыйнаган, анан сен эми аялымды мага адалдап бер деген адалдап аткан адамда, ошого түртүп аткан эркек дагы, арам болот, каргышка калат дейт. А шартты тили менен айтпай жүрөгүнө эмес, ал башка маселе. Талак алды дейт, болуптур. 3 талак түштү, бирөөдөн барып талак алды. Күндөрдүн биринде аял биринчи күйөөсүн учуратып калды. Жүрөктөр ысып жана нике окутушту дейт. Суроо, эми ушул аялдын биринчи күйөөсү канча талак окутту дейт. Ихтияр китебинде келет, нике бөлүгүндө ваззаужу сани мына жатка. Экинчи күйөө, жанагы экинчи күйөө. Яхдиму мадуна салас дейт. 3төн азыны жокко чыгарат дейт. Мисалы элестетиңиз. Эшмат аялына талак берди, 1 талак. Экинчи учур сүрөт. Эшмат аялына 2 талак берди. Ташматка барды, Ташмат 1 талагында 0 кылып кайтарат биринчи күйөөсүндө, экинчи талакты да 0 кылып кайтарат. А эмнеге бул жерде 3 талакты сүйлөбөдү?
3 талакты бардык имамдар бир ооздон 0 кылып кайтарып берет дейт. Хадисте бир аялга сахаба 3 талак түшүп калганда бирөөгө тийип келген, эми мен күйөөм адалмынбы дегенде, адал болосуң хатта тазук усайлатаки ва язук усайл. Сен анын балын татып, ал сенин шириндигиңди татмайынча дейт. Бул жима, төшөк катнашы болмайынча дейт. Ошол болгондон кийин 3 талак 0 болуп кайтып келет деген. 3 талакта имам Абу Ханифа менен эки шакирдинде талаш жок. Бир ооздон экинчи күйөө 3 талакты 0 кылып кайтарат дейт. Сиздин сурооңузга жооп. Талаш 2 талакты болуп атат. Талашта 3 имамдын эки шакирдинин бирөөсү айтат, жок дейт. Хадис 3 эле талакка келип атат. Эшмат жана сүрөттө 1 талак берип койду, 2 талак берип койду. Ташматка тийип келсе дагы мурдагы талактын саны сакталып калат деп айтат. Хадис муну камтыбайт. Демек 1 талак бербеди беле мурда. Диге тийип келсе эми 2 эле талак бере алат, 3 бере албайт. 2 талак бергенде бул эми 1 эле талак бере алат деген сөздү айтышат шакирттеринин бирөөсү. Имам Абу Ханифа жок дейт. Бул хадис 3 талак эң оор. Байдуна кубраны адал кылып бере болсо 1-2 талак жөн эле брачка 2 деп коет аны дейт да. Сора эле түшүндүмбү сурооңузду? Алхамдулилла. Ука жөн жүрсөң дейт экен да. Бирок 3 талак менен ойнобош керек. 3 талак өтө оор маселе. 3 талак өтө оор маселе. Кыргызстанда намаздын ныысы жок, даваттын дыысы жок, илимдин ийиси жок, 3 талак берген таксырлар көбөйүп кетти. Кечирип коюпсуз, мен билбей калыпмын, коркутуу иретинде бир сиз билгенсиз. Сиз билгенсиз жакшы эле. Дүйнөнүн молдокелерин бириктирип, ар бирине $100,000 берсеңиз да адалдап бере албайт эч ким. Кудайдан коркуш керек туугандар. Үйлөнүп аткан жубайларга айтабыз биз. Үй бүлөлүк сөздөн талак деген сөздү үй бүлөлүк жашоодогу сөздүгүңүздөн сылабардан талакты өчүрүп туруңуз. Бул өтө зарылчылык болгондо гана учуратат. Уруксат берилет. Кийинки сурооңуз. Бир жолу пандемияда апамдар 10,000ден ашыгыраак дейт. Ашыгыраак жана бир жолу 13,000ден ашыгыраак акчаны апамдар мага жөнөтүштү. Вирустан сактануу үчүн витаминдерди алып ичүүгө. Мен медицинада окуймун, машалла. Сиз медицинадасызбы, шейхим, э? Туктайм сизди. Бүттүңүзбү? Бүтүңүз акырына чейин. Медицина менен шарият илимин алып келип атасыз. Мен суктанам. Келсем мен да окуйм деп жүрөм. Мен медицинада окуймун жана өз организмимди, иммунитеттеримди жакшы билемин. Менде вирус жукпайт деген якын ишенич бар эле. Ошон үчүн Алла Таалага таваккул кылып, ал акчаларга китеп сатып алдым. Апамдарга болсо дары сатып алдым дегем. Өткөндө ыктыярда окудук го. Сөздүн бир канча түрү бар, ошонун ичинде таврия. Уруксат болот. Кээ бир адамдар макро деген, кээ бир уруксат деген, өткөн чакты максат кылып айтса болот деген кээ бирлери. Дары иштим дегенде мурда апаңыз ичирген немелер бар да. Ошон иштим дейсиз. Карачы могу калыс желмогузду. Сабакта отуруп алып калп айтканды үйрөтүп атат. Дебесин анан ютубта. Биринчиде мен желмогуз эмесмин. Желмогуз мага окшоп бир баштуу болбойт, ал 7 баштуу болот. Экинчиден мен жалган айтканды үйрөтүп аткан жокмун. Ыктыяр китебинде гана айтып атам. Үчүнчүдөн эми сиз өзүңүздүн организмиңизди биле турбайсызбы? Бир нерсе болуп өлүп калсаңыз өзүңүз күнөөкөр болот элеңиз. Бирок менин оюмда дейт, рухума дейт, болгон китеп аттуу дары эле, туура? Мен сизге айтып атпаймынбы шейхим? Жеке өзүм жашоодо кыйналып, кээ бир адамдар таарынтып койгондой, молда деле таарынат да кээдечи. Адамсың да таарынасың да кээде, жүрөк бар, кичинекей. Боюң кичинекей болсо жүрөгүң деле кичинекей да. Анан экинчиден кээде ар кандай жагдай болот, турмуш болот, кандай болот, өдөлдүй болгон учурда, албетте, биринчи Куран сүннөт, анан адабият, кыргыздын адабият классикасы чыгарып кетет да мени. Адам болгум келет китепти Төлөн Касымов окуп чыкканда бир үшкүрүп жеңилдеп каласыз. Сынган кылыш дагы бир такрар болгондо жеңилдеп каласыз. Анткени ошончо заманга барып келип атасыз да. Ал жааты туура эле. Китеп руханий оорудан азыктандырат. Азыр адамдар ден соолук оорусуна караганда руханий кризис ооруга көп чалдыккан да. Туурабы? Ошол илдетти эмесине болуш керек. Деген, бирок менин оюмда рухма болгон китеп аттуу дары эле. Таза сонун жазганда бүт бардык, Алла разы болсун сизден. Апамдар болсо адаттагы дарыны түшүнүшкөн. Мен колуман келишинче шарияттагы баягындай Морис Мa'рид деген ыкманы колдонууга, баягы Мa'рид деп айтпат, Тарид. Жанагындай каймана айтуу. Өткөн чакты максат ыкманы колдонууга аракет кылдым. Ушул кылганым туурабы дейт. Көп кайталабаңыз. Көп кайталасаңыз калпка кошулуп кетет. Адам анда чындап калпчу болуп калат. Сүйлөсө өткөн чакты сүйлөп элестетиңиз, мен бирөөгө айтып атсам деле өткөн чакты сүйлөп келе берсечи, жашоо болбой калат. Бул өтө зарыл, кыйчалуу учурларда бир-эки нерсе уруксат берилет, калган учурда түз кетиш керек. Ошол менен уруксат болот иншалла. Анан ачыктап айтып коюш керек баары бир, апа,
ошондо ушундай болду эле, мен ушундай колдондум, ошондо туура түшүнүңүздөр, мына Кудайга шүгүр аман соо астыңыздар да жүрөм. Бир нерсе болгондо кете бермекмин дейсиз да. Амин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Ушундай аалымдай суроолорду берген сизге Аллахым ыраазы болсун, өзгөчө жалпы жамаатыбызга Аллахым ыраазы болсун. Биринчиден мына акыйда илиминин бир шиңгилин таштадык бүгүн, Кудайга болгон ишеничибиз түз болсун, туура адептүү болсун. Ар бир нерсе адеп менен коштолсо көркүнө чыгат. Кудайга болгон ишенибиз адеп менен болсун. Кудайга болгон кулчулугубуз, сыйынуубуз, таат ибадатыбыз адеп менен болсун. Адамдарга болгон сый мамилебиз да адеп менен коштолсун. Кудай Таалам илимден куру жалак калтырбасын. Тилекке каршы мына күндөрүбүз азайып калып атат. Өмүрүбүздү узун кылсын, дагы алдыда көптөгөн сабактарда, баалуу китептерде маңдай тескей болуп отуруп, жашоонун кыйынчылыгын сезбей, ушундай туура жолдо бул дүйнөнүн бейишинде да, акыреттин бейишинде да куш куунак өмүр сүрүүнү жалпыга Кудай насип кылсын. Жалпы элдин арасында, мусулмандардын арасында өлкөбүз өнүп өссүн. Ажообуз, президентибизден баштап ажообуздан жаңы төрөлгөн ымыркайга чейин Кудай Таалам бекем ден соолук, ыйман, жакшы адамдарды туш кылсын. Кудай Таалам үй бүлөлүк аталык жоопкерчиликти сездиригөр. Жарандык, үммөттүк жоопкерчилик сездиригөр. Кыздарыбызга, балдарыбызга жакшы ата-эне болууну насип кыл. Илим менен көрктөп, ыйман менен бөрктөп, бийик даражага жетүүнү насип кыл. Ва саллаллаху таала ала саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.